Себеби мен будан 2 жыл мурун аябай катуу ооруп, операция болуп больницага жатып калдым. Анан ошол жерден чыгып атканда врачтар мага такыр базардан эч нерсе сатып алып жебе деген нерсени айтышты да. Бүттүгүн өзүң колуңан өстүр, колуңан жаза, ошондой кылып гана өзүңө келсең болот деп. Анан как раз мен ошо больницадан чыгып атканда мага ушул парникти предлагать этишти. А мен ушул парникти алып эле сүйүнүч менен колдонуп баштадым. Анан кийин бизге эле мен ушугуну тийип баштагандан баштап Майрам эпайкелер келип окууларын өтүп баштады. Кандай кылып өстүрүш керек, эмне кылыш керек. Анан такыр немени жолотпойсуң деди. Химиялык нерселерди жолотпойсуң, только органика, нукура, таза жол менен өстүрөбүз, ошол менен гана иштейбиз деди. Анан кийин бизге окуу болду. Окуу болгондо Майрамбек байке бизге чалкан жөнүндө өттү да. Бул чалкан эң сонун жер семирткич, анан өсүмдүктөрүңдүн иммунитетин да жогорулатат деп айтты. Как раз биздин ачылгандан кийин эле мен чалканды эртеси күнү эле келип эле чалканды ооруп, ушул тазигиме салдым. Салып үстүнө ысык суудан куюп, анда меники 1 жума турду. Бунун турганына 2 күн болду. Андагы 1 жума турган. Чынын айтсам, жанына жолой албай койдум, анткени ушундай жагымсыз жыт болду да. Чалкан деле ысык сууга ушинтип 1 жума коюп койдум. Ушундай будан да күчтүү өң пайда болгон, анда кара болуп мындай. Анан кийин жыттым. Анан кийин 10 литр сууга ушудан 1 литрди куюп алып берип көрөйүн деп бердим. Бардыгына берип чыктым. Сонун жанагындай 5 күндөн эле мага уже результат берип баштады, тирилип баштады. Түйүнө, бүттүн түйүнө берип чыктым, тамырларына. Суу куйгандай эле лейкага 10 литр сууга 1 литрди кошуп туруп ушуну бердим. Анан буну бергенден кийин ортодон 15 күн өткөндө эшин алдында ото чөптөрүмдү ооруп туруп эле монтип салафанга салып койдум. Мол чөптөрдү да эшин алышы болгон ото чөбүмдү эле ооруп туруп монтип салафанга салып, буну 1 жумадай ысык күн тийген жерге коюп койдум дагы. Ушинтип кара болуп, анда күн ысыкта будан дагы жакшыраак болуп атты немеси. Чиригендеричи азыр бизде бир аз күн салкындаганга мындай кечирээк болуп атат да. Анан ушуну эле чакага, чоңураак чакаларыма салып, жартысынан салып туруп, үстүн көмөп турган кылып суу куюп, бир 3-4 саатка коюп туруп, анан ошол суу менен дагы суугардым. Анан суугаргандан кийин менин баклажаным дагы, перецим дагы бадыраным көңүлүмө толоорлук болуп чоңоюп өсүп баштады. Сонун болуп баштады мен. Чалканда бул чалкан, бул ото чөптөр. Анан бул чалкандын жыты аябай жагымсыз болот экен деп элем. 10 күн турганда жанына тура алгыс бир жыт келди да. Ошогуну бергенден кийин бунун ичине чымын деген толду. Укмуш толду, чымын чиркей деген толуп кетти ичине. Анан кийин анда эмне кылам деп ногул немелерден берип баштадым. Чеснокту сууга салып, бир аз кайнаарга жакында, кайнаткан жокмун, кайнайын деп калган кезде алып, анан аны тундурма кылып аны бердим. Анан кийин меңдүү бананы. Булардын жыты жагымсыз болот экен, үйдүн ичине кайната алган жокмун. Уулуу немелерге кирет экен булар. Буларды эшик ачык жерге коюп, кайнатып, аны кайнаганга жеткизбей, кайнайын деген убакка жеткизип туруп эле, эрмен өзүбүздө өскөн эле эрменден кошуп аралаштырып, ушулардан бергенден кийин, анан эртеси күнү эртең менен жатарда берип туруп жаап таштадым бул айнекчелерин баарын. Эртең менен кирсем, чымындар кадимкидей жок, бүт өлүп жерде жатат. Анан ошогул жер семирткичтеримди берип ушинткөнгө менде эч бир кайра ооруу да болгон жок, эчтеке болгон жок. Эң сонунтугу Эч ооруган жок. Баклажанымдын бир эле бутагында бир калп айтпайын 7-8тен неме алып атат да. Ооба. Мындай гүлдөп, анан ошо ар бир гүлү монтип уже неме болуп келатат да. Мына органикалык таза өстүрүлгөн помидор кара Таластын Талды булак айылында. Мен мондай өскөн помидор көргөн эмесмин. Ой, жалбырактар күлүп, жадырап, күлүп, сүйүнүп турат. Мындайды көргөн эмесмин мен, караңыздарчы. Ой, органика, бир да пестицид кошулган эмес, себилген эмес, колдонулган эмес. Да көрүңүздөр. Мен көрүңүздөрчү, кандай сонун өскөн. Мындай өскөнү мен көргөн эмесмин, чынын айтайын.